Нокен районунда пахта жыйноо иштери башталды. Аны утурлай дыйкандарга пахтанын түшүмүн кантип мол алууга болот, агалтынды өстүрүүдө түрдүү зыянкечтерден сактоо, жер семирткичтерди пайдалануу тууралуу маалыматтар Сакалды айыл өкмөтүнүн Амиржан айылында өткөн тала күндөрүндө айтылды. Биздин долбоор өлкө боюнча тандалып алынган 60 айыл аймактын тургундарын жана суу пайдалануучулар ассоциацияларын камтыйт. Анан кийин бүгүнкү өткөн тала күнү экинчи компоненттин иш-чараларынын алкагында болуп өттү. Экинчи компонент негизинен тандалып алынган 30 суу пайдалануучулар ассоциацияларына ар кандай техникалык кеңеш берүү боюнча иш-чараларды алып барат. Мындай тала күндөрү дыйкандардын сапаттуу пахта өстүрүүсүнө салым кошот. Дыйкандар былтыркы жылга салыштырмалуу пахтанын түшүмүн көп ала баштады. Убагында туура суугаруу иштерин жүргүзүү, жер семирткичтерди туура пайдалануу өз жыйынтыгын берди дейт дыйкандар. Окуткандар боюнча, жер азыктары боюнча, жалбырактан бери боюнча ошо пекстердин да алдык. Ошол себеп салыштырмалуу жогору. Бир 40 сотик жерге ушу пахта айдап мында алдым эле. Убагында сугарып, 3кө бөлүп, агро ишти техникаларын өз убагында кылып, жалбырактан берген пексти 3 жол себебинде алдык. Жакшы. Айыл чарбасынын өндүрүмдүүлүгүн жана тамак ашты жакшыртуу долбоору Ош, Баткен, Жалал Абад облусундагы тандалып алынган райондорунда айыл жеринде жашаган калкты толук кандуу тамактануусун жогорулатуу болуп эсептелет. Суу пайдалануучулар ассоциациялары менен тыгыз иш алып барылат. Анын жардамы менен дыйкандар сууну үнөмдүү пайдалануу максаты ишке ашкан. Натыйжасы эми азыр биринчи компонент боюнча айтканда, мурда бизге жогору жактан Таймөнкөдөн ушул жерге чейин 8 саатта келет эле сууну ачкандачы. Бүгүнкү күндө биз биринчи сууну ачканыбызда 8 апрелде 500 литр сууну башынан коюп бердик. Этекке өлчөп көрдүм мен. Атайын мураптар менен бирге өлчөдүк. 50 минутада жетип келди да бул жерге. Бул деген өтө бир мындай бир жакшы жыйынтык да. Активдүү лидер дыйкандардын тобуна Бүткүл дүйнөлүк банктын жардамы аркылуу кайтарамдуу негизде $30 000 каражаты берилет. Тарабынан колдонулат. Бул дыйкандарга берилет, бирок АОПнын көзөмөлдөсүндө болот. Фонд түзүлөт. Ошол фонд бул кайтарымдуу фонд. Дыйкан алып иштетип, 1 жыл кайтарып, экинчи жылдагына айылып иштетип, керектүү болгон мунун башкаруу дыйкандар өздөрү башкарат. Дыйкандар тарабынан 10% өздүк саным болуш керек. Муну дыйкандар өздөрү таллайт. Айыл чарбасынын өндүрүмдүүлүгүн жана тамак ашты жакшыртуу долбоору аркылуу өткөн тала күндөрүндө 4 айылынын дыйкандары катышты. Долбоор менен иштеп жаткан дыйкандардын пахтадан алган түшүмү жылдан жылга жакшырууда. Абай Нурбашевиков, Махпарат Алибаева, Шахрух Иминжанов, Ош Бирим жаңылыктары.